Bismillahirrahmanirrahim. Так, демек, көрініп жата ма? Ассаламу алейкум. Біраз кечігіп қалды ма? Шашылып, бір жаққа бардық әлек. Шашылып қалдым. Бірақ шүгір, шашадағы бір жетішіп келіп қалдым. Так. Қош келіңіздер, айымдар, қош келіңіздер. Жыпар еже, азыр мен сізді қошама, шашпай тұрыңыз, а? Мен жақшы көрген китеп укмушсоң, аябай шунчалык жүрөгүмдай тартып берет. Дайыма айтып келем да, жашоону өзгөрсө болот депчи. Биздеги ниет өзгөргөндө жашоо өзгөрөт дейм да. Себеби Аллахым биздин ниетибизди бере берет да. Ал кандай ниет болсо дагы, жакшыбы, жаманбы, Аллахым биздин ошо ниетибизди берип турат. Демек, дайыма биз туура ниет кетиришибиз керек деген сөз. Ал эми биз өзүбүз билбеген абалда, ички дүйнөбүзмындай жабыркап калганда, кир болгондо өзүбүз билбеген абалда туура эмес ниеттерди кетирип коебуз да. Ассаламу алейкум. Демек, ниеттерибиз күн сайын орундалып турат деген сөз. Күн сайын биздин ниет күн сайын орундалат, урматтайымдар. Демек, туура дайыма ойлонуп туруп ниет кетиришибиз керек деген сөз. Өзүңүз дагы байкап көрүңүз, а? Сиз мурда бала чагыңызда кандай жашоону каалагансыз? Өзүңүз дагы байкап көрсөңүз, сиз эмнени ниет кылган болсоңуз, Аллахым ошону берген да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн бала чагымда кандай айтсам экен, апам дайыма мага айтчу, бактылуу болоюн дегиле, бактылуу болоюн дегиле дей берчү да. Анан кийин мен бактылуу болоюн дей берчүмүн. Караңыз. Андан кийин мен ушундай балага турмушка чыгамын, мээнеткеч, жөнөкөй дей берчүмүн да. Ичпеген, чекпеген, таза балага турмушка чыгамын мен дей берчү. Себеби үйүм жайым деген дей берчүмүн да. Себеби мен үйүм мындай таза болсо, мындай жаңы болсо дейт элем да. Ошол эмнени кайра айта берсең, ушундай балага турмушка чыгам, же ушундай болот, ушундай кылам дей бергенде, Аллахым ошол күнгө сизди мындай жеткирет да. Азыр жүрөктөрдүн ачкычы деген китеп, ооба. 65 айым кирди, а? Китептин аты жүрөктөрдүн ачкычы. Караңыз, а? Машаллах. Ал эми муну тарикат жана шарият деген китеп да бар. Том да булар. 1-чи, 2-чи, 3-чү тому бар. Өтө сонун китеп. Кадимкидей үйдө отурганда окуп отурсаңыз, шунчалык жүрөккө тыртып келет да. Айымдар дагы кирсин, андан кийин сабактарды баштайбыз, а? Андан кийин баштайбыз. 78. Эмнеге мен бул түз эфирге кирип калдым деп туруп, Алла Таала мага эмнени айткысы келип атат деп туруп сабакты көрүп баштаңыздар, а? Бул жерде мен сүйлөгөн жокмун, а? Алла Таала Аллахымдын каалоосу менен сүйлөп жатам. Демек, Алла Таала сүйлөтүп атат деген сөз да. Бул эфирди анча-мынча айымдарга мындай насип этпейт. Шунча эл болсо, Аллахым каалаган гана инсандар бул сабактарды көрөт да. Аллахым каалабагандар жок. Азыр менин сабагыма келип окуган бир айымды чакырам. Түз эфирге чыгып берем деди. Өзүмдөгү менде мына өтө чоң өзгөрүүлөр болду дейт да, өтө чоң. Аларды айткым келет деп калды. Мен өзүм ал айымды чакырдым. Азыр кошоюн, ошол айым бир өзүндө болгон өзгөрүүлөрдү айтып алсын. Бисмиллахиррахманиррахим.
мен сизди коштум. Эгер кошулбаса дагы бир жолу запрос коюңуз, а? Жок, бул башка айым экен, а? Жапар эже, кайра башынан запросту жөнөтүңүз, а? Мен сабакка катышып жүргөнүмдө сонун жеңил жүрдүм эле. Көптөн бери катышпай жашоом бардак болуп кетти деп жазыптыр. Жок, бардак эмес, сиздин жан дүйнөңүзгө кайра туура эмес сезимдер кирген да. Сөзсүз мындай. Денеге биз ар күнү азык бергендей эле, мисалы үчүн денеге 3 маал азык берип атабыз да, ошондой эле ичибиздеги рухка дагы азык керек да. Дайыма азык алып турганда гана биз аябай жакшы жүрөбүз да. Дайыма жүрөгүбүздү тазалап жүргөндө, ички дүйнөбүз мындай таза болгондо жашообуз дагы мындай жакшы болот. Ал эми жан дүйнөбүз жабыркаганда, биздеги ички сезимдер мындай башаламан болуп кеткенде, бизге Аллахка жакпаган сезимдер көбөйүп кеткенде, кайра жашообузда мындай бардак келе баштайт. Караңыз, себеби бардык жерде биз бул дүйнөгө Аллах үчүн жашоого келгенбиз да. Эгер биз туура ниетте мен Аллах үчүн кылып атамын деген ниет болгондо, демек ошол ишибизде береке болот да. Көпчүлүк айымдар мындай кылат да, турмушка чыгып жатканда мен Аллахтын өкүмүн аткаруу үчүн турмушка чыгып жатам деген ниет бизде болуш керек да. А бизде болсо турмушка чыгышым керек. Же мындай турмушка чыксам мени багат да. Турмушка чыкканда мен бактылуу болом, ал мага бакыт берет. Ал мени багат. Же болсо көпчүлүк айымдар болсо, ушу өзүмдүн жашоомо чыдадым дейт дагы турмушка чыгышым керек. Же өзүнүн үйүндө ызы чуу болуп аткан болсо, өзүнүн үйүндөгү ызы чуудан качуу үчүн дагы турмушка чыгам дейт да. Караңыз, демек сен эмне үчүн турмушка чыгып атасың дегенде, напсим үчүн атат да. Мен напсим үчүн турмушка чыгып атам. Бул үйүмдөн кетиш үчүн, же болбосо багыт табыш үчүн, мынакей мен багыт үчүн турмушка чыгып атам. Же болбосо ал мени багат да, багыш үчүн дейт дагы. Демек бизде ниет өзүбүздүн эле напсибиз болуп калды да. Эгерде жок, мен Аллахтын өкүмүн аткаруу үчүн турмушка чыгып жатам дегенде, ошол турмушубузда береке болмок да, бакыт болмок. Бирок биз жок, мен Аллах үчүн эмес, мен өзүм үчүн, же мындай бакыт үчүн, же акча үчүн, же ушул жашоомон кетиш үчүн, өзүм үчүн мен турмушка чыгып атам деген ниет бизден кеткенде, мына ошол жерде тосмо пайда болот дагы. Ошол турмуштан кайра биз азап чегип калабыз да. Караңыз, демек ошондуктан да мен айтам, дайыма ниет бизде түз болуш керек деп, дайыма ниетке биринчи көңүл буруп, ниетти дайыма жаңылап турушубуз керек болот да. Эгер сиз бир сооп ишти кыламын, ооба мен дейсиз дагы, бул жакшылык, мындай жакшылык да бул жумуш дейбиз дагы, ичибиздеги ниетибиз бурулуп кетсе, болду бүттү да. Андан бизге сооп жок болуп калат да. Эгерде бизде ооба сөзсүз түрдө шайтандар биздин жакшылык иштен мындай тосуп коет да. Кылбагын дейт да. Кылдырбаганга аракет кылышат да. Эгер биз ошентсе дагы жакшылык ишти кыла берсек, андай жок дегенде биздин ниетибизди бузуп коет да. Сен жакшылык иш кылсаң, ал дагы сага жакшылык кылат да, кыла бер деп коет да. Көрдүңүзбү? Сиздин оюңузча мен жакшылык кылып атам дейсиз дагы, ниет Аллахтын өкүмүн аткаруу үчүн эмес эле, мен буга жакшылык кылсам, ал дагы кийин мага жакшылык кылышы мүмкүн деген ниет кетти. Демек Аллах үчүн эмес, өзүм үчүн, кайра өзүмө жакшылык келиш үчүн деп жасаганда, мынакей караңыз, ошол жерде тосмо пайда болот дагы, ал адамдан бизге жакшылык келбей калат да. Көрдүңүзбү? Эмнеге мага туура эмес мамиле кылат дегенде, эмне үчүн дегенде, сиздеги ниет бузулуп кеткен. Туура эмес ниет кеткендиги үчүн дагы ал адам сизге жакшылык кылбай эле, ал адам сизге туура эмес мамиле кыла берет деген сөз бул. Демек азыркы көпчүлүк айымдар мага ошентип келип атпайбы? Көпчүлүк айымдар келип атат да, мага жолдошум же кайын журтум же өзүмдүн ата энем дейт да, бир туугандарым дейт да, мага туура эмес мамиле кылышат, мени таарынтышат деп аябай көп келет да. Ошол айымдарга айткым келет, ниет бузулган. Көпчүлүк учурда биз турмушка чыгабыз дагы, аларга кызматты кылабыз. Аллахтын өкүмүн аткаруу үчүн эмес эле, алар үчүн болуп калат да. Демек мен пенде үчүн кызмат кылып атам дегенде, сен үчүн эмес деген ниет кетти да. Биз Аллах үчүн эмес, биз пенде үчүн, биз пендеге кул болуп атабыз да. Демек ага кул боло бер дейт да. Көрдүңүзбү? Демек бул жерде
Адилеттүүмүн деп атпайбы? Аллахым мен адилеттүүмүн деп атат. Караңыз, бирок пенде адилеттүү боло албайт да. Ал пенде эч качан адилеттүү боло албайт. Андан күтпөңүз. Себеби ал жөнөкөй эле Аллахтын жараткан бир махлук да. Биз эмнеге адилеттүүлүк жок бул дүйнөдө дейбиз да? Жок, ооба, жок да. Аны кабыл алыш керек. Жок, ооба. Ошол үчүн да биз Аллахка мындай кулчулук кылабыз да. Мен ооба турмушка чыктым. Ооба мен кайын журтума кызмат кыламын. Себеби Аллахтын өкүмү да. Аллах бизге өкүм кылды, буйруду. Өзүңдүн жолдошуңду сыйлагын деди. Демек ата энеге кызмат кылгын, анда чоң сооп бар деди. Демек мен Аллах үчүн чоң соо, Аллахымдын чоң соон алыш үчүн мен аларга кызмат кыламын. Мен Аллахымдын өкүмдөрүн аткарышым керек дегенде ошол адамдар бизге туура мамиле кыла баштайт да. Алладан мен сый көрө баштаймын. Себеби мен Аллахтын өкүмдөрүн аткаратам деген ниетти кетиргендигим үчүн. Караңыз, эгер мен деле Алладан корком да деп туруп мен бир гана Аллахтан коркушум керек эле. Бирок мен пендеден корком дегенде бизде ушундай сезим кетип калат да. Сенден дагы кыйын булар. Сенден дагы кардуу. Мен адамдардан корком, себеби алар сенден жогору деген сезим бизде кетип калат да. Ооба, тилибиз айтпайт аны. Аллахымдан дагы кыйын деп айтпайт тилибиз, бирок ичибиздеги дилибиздин сүйлөп атканын Аллах билип коет да. Себеби биздин ичибизде эмне болуп атат? Бизде кандай сезим бар, кандай ой бар, анын бардыгын Аллах билүүчү да. Себеби Аллах айткан, мен билүүчүмүн деген. Караңыз, мен кардуумун деген. Бирок биз Аллахтан эмес, адамдардан коркуп алдык да. Демек сенден дагы кардуулар бар. Аллах, булар сенден дагы кардуу. Ошого мен сенден эмес, булардан корком дегенде, караңыз, демек Аллахтан дагы аларды сиз жогору коюп алдыңыз да. Демек булардын бардыгы туура эмес сезимдер, тоскоолдуктар. Сизде тосмо пайда болот дагы, дубаларыбыз кабыл болбой калат. Демек ошол көйгөйлөрдүн бардыгын биз өзүбүз чакырабыз деген сөз бул. Жипар эже, мен сизди дагы коштум. Кайрадан дагы жөнөтүңүз анда. Жипар эже түз эфирге чыгайын деген болчу да. Өзүндөгү менде ушундай өзгөлөр болуп жатат деп өзүндөгү жыйынтыкты айткысы келген эле. Бирок эмнегедир кошулбай атат. Жипар эже, кайрадан дагы жөнөтүңчү запросту. Мен бастам, принятты мен бастам, бирок эмнегедир кошулган жоксуз да. Чикагодан салам дейт. Чикагодан аябай көп айымдар мага жазылат да. Кыргыздардын бардыгы эле кетип калганбы деп коем Чикаго шаарына. Ошондо караңыз, Жипар эже келди, азыр басайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахым жеңил кыл. Бастым. Жаратканды тааныганда бир өзгөчө сезим келип калат да. Аллах Таала менен сүйлөшкөндө, баарлашканда адамдар менен баарлашкыңыз келбей калат. Себеби Аллах менен жанагы сүйлөшүү ушунчалык мындай сонунда ушунчалык жагымдуу да. Себеби биздин көйгөйдү Аллах гана чечип берет да. Демек чечип берүүчүгө айткан бул өтө сонун да. Чечип бере албагандарга айткыңыз келбейт го. Мисалы деп өзүңүз дагы карап көрүңүз, сизде бир көйгөй болуп калса, балаңыз чечип бере албайт да. Балдарыңыз майда 4-5 жашта балдарыңызга мен ушундай көйгөй болуп атат дебейбиз да. Себеби алар биздин көйгөйүбүздү чечип бербейт да. Ал эми жолдошубузга айтышыбыз мүмкүн да, апабызга айтышыбыз мүмкүн да. Апа, мен ушундай болуп атат, же жолдошубузга айтабыз, мен ушундай болуп атат деп. Себеби үмүт бар да, алар чечип берип коет, мага жардам берет деген үмүт бар болгон үчүн аларга айткыбыз келе берет биздинчи. Дал ошондой эле Аллахымды таанып алганда, демек чечип берүүчү бул Аллах деп жаратканын таанып туруп Аллага айтканыбызда, Аллах менен сүйлөшкөнүбүздө пенде менен сүйлөшкүбүз келбей калат да. Себеби алар жөн эле пенде, жөнөкөй эле махлук. Алар биздин эч кандай көйгөйүбүздү чечип бере албайт. Чечип бере албаган инсанга сүйлөгүңүз да келбейт. Караңыз, көпчүлүк адамдар айтып калат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дагы бир жолу басамын, анда бастым.
Эмнеге мындай болуп атат, а? Эх, эмнеге мындай болуп атат? Макул, пенде бул мындай жөнөкөй эле пендебиз да. Биз эч кандай эч кимдин көйгөйүн чечип бере албайбыз. Эч кимге эч кандай бакыт бере албайбыз да. Ал эми бакыт берүүчү Алла Таала. Демек ошону биз билгенден кийин пенделерге арызданыбыз келбей калат да. Бир гана Аллахка гана арызданып, сүйлөшүп баштайбыз. Караңыз, мындай да, мен өткөнкү сабакта айткан болчумун, түз эфир болгон бизде. Ошондо айткам да, ким Аллахты сүйсө, Аллах дагы аны сүйөм деген экен да. Мени ким сүйсө, кайсы бир пендем мени эстесе, мен дагы аны эстеймин, мен дагы аны сүйөмүн деген экен да. Бирок биз айтабыз да, мен Аллахты сүйөм деп коебуз да. Бирок сүйөм дегенде биз Аллах менен сүйлөшкүбүз келбей атат го. Демек Аллах менен сүйлөшүү бул намаз да. Намаздан качканыбыз Аллахым, мен сен менен баалашкым келбейт. Жок. Сен мага керегиң жок деген маани да. Себеби намазга турганбыз, Аллах менен баянышабыз да. О Аллахым деп туруп, Аллах менен мынтип баянышабыз да бизчи. Биз колбуз да. Кол башты ийип барат да. Караңыз, башты ийип, о Аллахым, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи роббил аламин дейбиз го. Ааламдардын роббиси менен мындай байланышып атам, байланышам деген неме да булчу. Анан кийин ошентип биз Аллах Таала менен байланышпасак, намаз окугум келбейт, окуй албай атам деген, Аллах менен байланышкым келбейт мен, жок деген мамиле да. Анан биз кантип эле мен Аллахты сүйөм дейбиз анда. Биз Аллах кайсы бир пендени сүйсөк, ага жакын болгубуз келет го. Демек биздин Аллахка жакын болгубуз келбей атабы? Демек сени сүйбөйм деген мамиле да ал. Демек биз кимди сүйсөк, ал менен сүйлөшүп отургубуз келе берет го. Ал менен отурганда убакыттын өткөнүн дагы билбей калабыз да. Демек ал адамды сүйгөнүбүз үчүн да. Көрдүңүзбү? Эгер биз Аллахты сүйгөндө, Аллах менен отурганда убакыт өткөнүн билбей калышыбыз керек да. Кайра намаз окугубуз келе берет. 5 убак намаз аз болуп калат. Менде ушундай айымдар келди. Намаз окуй албай атам деген айымдар азыр керек болсо 6-7 мал намазга жыгылды да. 5 убак намазга тойбой, жок тойбойм деп. Караңызчы. Демек Аллахты сүйгөндө намаз окуңуз эле, Аллах менен мындай байланышкыңыз эле келе берет да. Караңыз, демек Аллах менен байланышканда тынч, сонун жашоо келет. Эч кимге, эч нерсеге мындай муктаж болбойсуз да. Кажеттериңиздин баардыгын Алла Таала мындай берет да. Мен ушул эмне себептен ушундай сабактарды берип калганмын, аны көп жолу айтып бергем да. Жашоомдо көп көйгөйлөр болгон депчи. Андан кийин ошентип отуруп эле мен Аллахтын рызмын окуп калдым да. Я хафизу. Кимде ким бул ысымды депти да, 500 жолу күн сайын окуса, анын жашоосундагы баардык кыйынчылыктар кетет деп коюптур да. Караңыз. Андан кийин ушуну Аллахтын ысымын окушум керек экен дедим да. Андан кийин эле кимде ким ушул Я хафиз деген ысымды күн сайын 500 жолу окуса, анын баардык кажеттери толтурулат дептир. Демек, менин кажеттерим көп дедим да. Мен үй эле болушум керек, мындай эсептеп кеттим да. Менин кажеттерим көп депчи. Андан кийин караңыз, мен бир блокнотум бар эле. Андан кийин аябай жазганмын да. Мага ушулар керек, мага ушул деп жаза бергем, бир 100 фаланча, 150, 170 болуп кеткен да. Караңыз. Андан кийин эле таппай калдым. Ушул Аллахымдын ысмын ар күнү 5 жолу окуп жүргөм да. Аллахым буйруп, андан кийин эле баардык жазгандарым чекеден өчүрүп кете бергенмин да. Караңыздар, баардыгы кабыл болуп кете берген. Аллахымдын буйругу менен. Караңыздар. Балдарым оюп чийип салган. Мынакей өзүмдүн максаттарымды аябай отуруп алып эле жаза берчүм да. Анан кийин көпчүлүк айтып калды, бул жазган туура эмес деп калды да. Жазган ширк. Мындай Аллахыма эч нерсени ортомчу кылбай эле түзмө-түз эле дуа кылгыла, жазган болбойт деп калды да. Жок, мисалы үчүн жазуу деген сөз
ниеттерди тууралуу аны бекемдөө да. Мисалы үчүн биздин мындай да, мен үйлүү болгум келет дейбиз дагы, ошол сезимди узаага мындай кармап турбайбыз да. О Аллахым, мен үйлүү болгум келет деп туруп, ошол ниетти кармашыбыз керек да. Мен үйлүү болгум келет депчи. Бизде болсо мен о Аллахым мага үй бер, о мен дейбиз дагы, ойлорубуз чачанып кетет да. Ниеттерибиз бузулуп, ар нерсе болуп бөлүнүп кеткенде, демек биздеги ниет кетпей калды да. Жазууда аябай нол жаңызга бекем болуп сакталып калат да. Караңыз, мен ушул техника деген жакшы эмес дейт да. Силер мусулмандар эч кандай техниканы колдонбойт дейт. Ал ширк дейт да. Жөн гана дуа, түз эле дуа кылыңыз дейт. Ошол жетиштүү дейт. Ооба, ошол жетиштүү да. Демек ошол өзүнүн ойлорун башкара албаган, ичинде тынчтык жок адамдар, алар жазганы жакшы да. Себеби ошол жазып атканда ойлорум дейп чогулат дагы, жүрөккө тынчтык келет да. Мен Аллахым мага үй берип атат дей берген да. Мынакей мен үйлүү болуп атам, мен үйлүү болуп атам, мына деп кайра кайра мынтип жазган сайын секин ойлорум чогулуп барып, жан-дүйнөмө тынчтык келет да. Караңыз, эгер мен жазбаганда ойлорум чачыранды, ол мен үйлүү болгум келет деп туруп эле оюмда ар күнү менен урушуп кетемин, ал мен тарымтоочу булмак, ушинтип булмак, жардам бербейт, мага ушинтип койсо болмок деп ойлорум чачыранды болуп, менден ниет кетпей аткан да. Андан кийин мен эмне кылдым? Караңыз, анан кийин ушул жазганда орундалат экен да, мен жазышым керек дебеңиз. Ооба, берүүчү Алла Таала, мен жөн гана мындай оюмду, ниетимди бекемдеп атамын. Себеби менин ниетимди Алла Таала берет деген ойдо жазган, бул жакшы, туура. Ал эми мен жазганда таасири күчтүү болот экен да деп дуаңыздын кабыл болушун жазууга байлабайсыз. Дуабыздын кабыл болушун эч нерсеге байлабайбыз да. Алла Таалам берет, болду, бүттү. Мен жөн гана ички дүйнөмө мындай тынчтыкты алып келиш үчүн, ниетимди бекемдөө үчүн, себеби ойлорум чачыранды болгондугу үчүн жөн гана мээме көнүгүү кылганмын да. Ошондо дагы эчиде болбоду, эртең менен туруп эле, караңыз. Эртең менен турганда эле. Айымдарым өтөт. Я Хафизу. Андан кийин мындай калды да. Мен дагы бир кагазым бар, азыр сиздерге ошону көргөзөйүн деп атам. Мынакей, караңыз, бул эски тетрадь да, эски. Караңыз, мурун канча жыл болду. Мынакей, бул мен атайын эстеликке алып койгонмун. Муну караңыз, Элнура Аткар деп койгонмун. Караңыз, мен сабактарды окуганда ошол намаз окуй албай, ошол ички дүйнөмө тынчтык келбей, ниеттеримди туралай албай, ары кандай чачыранды ойлор мага келе берген да. Аябай мындай өзүмө ачуум келген дагы, мынтип жазганмын да. Караңыз, эртең менен туруп эле ушул балышымдын астына коюп алгам дагы, эртең менен көзүмдү ачканда биринчи ушул кагазымды тип, кармай телем дагы алып чыгып туруп, биринчи окуйт болчумун. Караңыз, мен ушул өзүмдүн эң мындай керектүү 3 каалоомду жазганмын да. Себеби эң ошол каалоом бардыгында эле ошол жолдошум болгон, үйлүү болушум керек болгон, өзүмдүн балам да, кызым да көйгөй болгон да. 3 негизги каалоомду жазгам. Менин жолдошум мени чексиз сүйөт деген. Караңыз, бардыгын көпчүлүгүн жолдошу экен көйгөйлөрү. Менин жолдошум ушунчалык мени жакшы көрөт, менден башкасын карабайт деп жазганмын чындыгында. Андан кийин өзүмдүн кызымды, менин кызым так сүйлөп кетти деп жазганмын. Мен өз үйүмдөмүн деп жазганмын да. Мен өзүмдүн үйүмө бөлүнгүм келген, үй салгыбыз келгенде мен келиндердин чоңу элем да. Ошол 3 каалоомду жазганмын дагы. Балышым уктаатып, бир сыйра окуп, ниеттеримди жаңылайын деп кайра бир сыйра окуп, Аллахым мага үй берип атат, Аллахым мага бакыт берип атат, менин кызым күндөн күнгө жакшы болуп баратат деймин да. Сүйүнүп кетип, Аллахым шүгүр дегенмин да. Караңыз, себеби пайгамбарыбыз айткан да, дуаны кетирдиңби, сүйүндүм деген да. Себеби сен кимге заказ берип атасың? Алла Таалага да. О Аллахым, кызыма шифа бер деп сен Алла Таалага заказ берип атасың да. Демек кимге заказ бердиң? Ааламдардын падышасынабы? Өтө кудуреттүү заткабы? Ааламдарды жараткан заткабы? Мени жараткан заткабы?
мен Аллах Тағалаға айтып атам дуаны кетірдім. Себебі Аллахым айтты, мен мейірімдімін, мейірімім шексіз деді. Пенденің дуасын қайтарбайым деді. Машалла, қайтарбайым деген да. Демек, Алла Тағалаға дуаны кетіргеннен, вау, мен дуа кетірдім деп сүйініп, балышымның астына қойып тұрып, сөйлеп жатып ұйықтап қалушым да. Себебі аны қайда оқып тұрбасам, менде қайда ойлар шашырам болып, болбай қана жоқ қой, мен ушинти деп тағы да естіп алып, тағы бершім да. Ол енді шашырамды жанымда кер болчу. Андан кейін эмне кылдым? Эртең мен тур кадыр ошол кагазымды кармаймын да кайра окуймун. Мен мага Аллахым бакыт берип атат деп кайра сүйүнөм. Караңыз, менин кызым күндөн күнгө жакшы болуп баратат. Жакшы болуп баратат деген сезим. Караңыз, ишенич. Ички дүйнөдө эмне болсо, жашоо да ошол болот. Мен демек, вау, менин жашоом сонун болуп баратат деген сезимди узак кармап турушум керек эле. Караңыз, бизде болсо жок, андай эмес да. Эмнеге жашоом ушундай болуп калды? Эмнеге мындай болуп атат? Мага жакпайт. Ал ушундук койду да, болду мында. Жаман сезимби? Жаман сезимди азыр сезип турган болсоңуз болду. Жашооңузга кайра ошону чакырып атасыз. Караңыз, мен айтамын, ички дүйнөнү өзгөртөбүз, сезимдерди өзгөртөбүз. Кайсыл жолдор менен аны мен сабакта берип жатамын. Караңыз, сабактарда бардыгы берилип атат. Терапиялык сабактар берилип атат. Жан дүйнөбүздү өзгөртүүчү, жан дүйнөбүздү дарылоочу, сезимдерибизди өзгөртүүчү сабактар берилип атат да, терапиялык сабактар. Караңыз, демек, мынакей, бизде ошентип отуруп, сезимдерим өзгөрүп кете берди. Ар кандай жолдорду жасадым, ооба, ички сезимдеримди өзгөртүү үчүн дуаларды айтып, Аллахым сиздерге айтып, мага жардам бер деп, эч мындай жан жүрөгүмдөй тынчтык келбегенде өзүм аракет кылып аттым да, жазып. Демек, анын мындай жолдору көп да. Ошондо отуруп, эртең мен туруп элем, балышымдын астына жазып, коёмбу? Эртең мен туруп алып эле кайра ушул кагазымды окуймун да. Мага Аллахым бакыт берип атат, мынакей бакыт, мына бакыт берип атат. Жолдошум менен мамилем сонун болуп атат. Ал эми кызымды бардыгын айттым дагы, мынакей сонун жашоо мага келип атат деп турам элем. Ох, сезип, сүйүнүп, ошол сезимди узакка сактайбыз. Болушунча, себеби ички дүйнөбүздө эмне? Шүгүр. Разымын, Аллахым разымын, мага берген жашооңо разымын, о Аллахым, мен разымын деп, Аллахыма разы болгондо, Аллахым ошол биздеги колубузда эмне болсо, ошону бизге көбөйтүп бере берет. Демек, Аллахымдын сөзү бар. Караңыз. Демек, ошол ички дүйнө, азыр дагы жыпар эже, мен сизди дагы кошом. Түз эфирге өзү адам чакырса болобу өзү, ким билет? Эмнеге кошулбай атат? Жыпар эже кайра азыр выйти в прямой эфир, да? Жок. Кайсыны бассам болот? Жок. Сизди мен өзүм эле кошоюн десем, болбойт экен да? Кошо албайт экенмин. Сон болот эле. Макул айымдар, сиздерде суроо болсо бериңиздер, мен ошолорго жооп берейин. Түз эфирге бир эжени чакырайын деген болчумун да. Аябай сонун өзгөрүүлөр болду менде деп айтты эле. Ошого түз эфирге чакырган болчумун, чыгып берем деген эле. Азыр эч болбой атат. Эфирди көрүп атам, бирок акчага келген деп такалат. Жок, сиз мында караңыз, мен эфирди көрүп атам, бирок сабак окугум келет, бирок акчага келип такалат дедиңиз да. Себеби мындай, сизде ниет ошол. Акча болсо болот деп туруп, сиз өзүңүздүн бактыңызды акчага байладыңыз. Сиз эч кандай мындай ниет кылган жоксуз да. Мен сабакка жазылам, о Аллахым, мага Аллахым берет деген ишенич сизде такыр жок. Акча болсо болобу деген сезим бар. Караңыз, акча болсо бардыгы болот деген сезим кимде бар болгон болсо, анда ал инсанда тосмо бар,
Ал адамдын дуасы кабыл болбойт деген сөз. Акча болсо үй болобу? Акча болсо мен сабакка келемби? Акчам болсо кийинемби? Деген өзүнүн бактын акчага байлайт да. Демек акчада күч, кудурет бар деген сөз да. Демек Аллах Тааланын күчүн, кудуретин бул акчада бар деген нерсе. Акчам болбосо Аллахым мага бере албайт. Караңыз, Аллахты мындай алсыз кылып койду да. Акчам болсо мен үй алам, акчам болсо үй болбойт. Демек, акчам болбосо Аллахым бере албайт үйдү деген мамиле да бул. Астагфируллах. Так, дагы ассаламу алейкум. Аллахым жакында сүй пайда болуш үчүн дейт, сүй пайда болуш үчүн. Аллахтын ысынан айтыңыз, или ошол кайсыл эле дейт, мен Аллахтын ысынан айтканмын, бирок жөн эле Аллахтын ысынан айтып эле отура берген болбойт. Мен ооба Аллахтын батину, Аллахтын ысмында зат жагынан жашыруун да. Ал ысымды мен күн сайын 33 жолу окуганмын да. Кимдеги бул ысымды күн сайын 33 жолу окуса, ал инсандын жүрөгүнөн Аллахка болгон сүйүү пайда болуп калат деген да. Мага аябай керек болгон, Аллахты сүйгөндө ибадат кылуу бизге жеңил калат да. Ибадат кылгыбыз келе берет да. Аллахым ысымдан айткыбыз келе берет да. Я Раббым, Аллахым, Кудайым менин. Сенсиң менин Кудайым, о Аллахым, сенсиң улуу зат. Сенин кулуң болуп калыш мен үчүн мындай сыймык. Шүгүр дагы сендей Аллахтын кулумун. О Аллахым, сендей Аллахтын мен кулумун. Шүгүр деп ушундай Аллахтын кулу болгонуңуз үчүн эле сиз өзүнчө бактылуу болуп каласыз. Бул дүйнө сизге кереги жок. Демек бул дүйнөгө биз көз каранды болбогондо, дүйнө өзү биздин таманыбыздын астына келип калат экен да. Эгер дүйнөгө көз каранды болгондо, дүйнө паст да. Дүйнө өзүнчө кыйын болуп, бизди өзүнөн жоготпой, мындай качып алат экен да, качып. Демек дүйнө ушунча паст дейт да, ушунча деңгээли төмөн дейт да. Кичин эле аны жакшы көрүп койсоң, ал тим эле качып алат дейт. Өзүн карматпай, качып дейт. Караңызчы. Качаган мындай көңүл бурбай койсоң, ал өзү кайра жалдырап, кор болгон абалда таманын астына келип калат дейт да. Демек сиз мен Аллахты гана сүйөмүн. Аллах мага жетиштүү. Болду, мен бактылуу болушума Аллах жетиштүү. Себеби мен кимдин кулумун мен? Аламдардын падышасы, данышман, өтө улуу, өтө кудуреттүү, ыйык заттын кулумун мен. Дегенде эле адамдын самооценкасы көтөрүлө баштайт да. Кимде самооценка төмөн болсо, ал инсанды башкалар сыйлабайт, басмалайт да, тоготпойт да. Демек ал адамдын самооценкасы төмөн деген сөз да. Ал эми мага Аллах жетиштүү, мага сен сыйынын кереги да жок мага. Аллах ыраазы болсо болду мага. Сен ыраазы болосуңбу, ыраазы болбойсуңбу, мага анын кереги жок. Деген сезим келгенде ушунча мындай болуп, самооценкаңыз бийик болуп калат экен да. Мына ошондо, сиздин жан дүйнөңүздө эмне болсо, адамдар ошого жараша мамиле кылат. Өзүн сыйлаган адамды башкалар дагы сыйлайт. Өзүн сыйлаган адамды эч ким сыйлабайт. Өзүн сүйгөн адамды башкалар дагы сүйөт. Ал эми өзүн сүйгөн адамды эч ким сүйүп жаратпайт. Караңыз, мен Аллахты сүйөм деген адам бул өзүн баалайт да, өзүн баалаганда мен пендеге кул болбойм. Мен бактым, мен пендеге байлабайм мен. Ушундай Аллах турса мен пендеге байлаймынбы? Бул пенде мага сооп береби, же мындай бакыт береби? Эмне берет? Жашоо береби мага? Бул пенде мага ошогон пенде да. Мага ошогон эле алсыз, өзүнүн напсисине багынган, ичи солгон нажас, биздин ичи солгон нажас, биз нажастан жаралганбыз, нажастан. Караңыздарчы. Мен киммин? Мен алсыз бир кулмун. Өзүмө окшогон кулду мен эмне кылам мен? Өзүмө окшогон кул мен бирөөгө жашоо бере аламбы? Мен эч кимге жашоо бере албайм да. Мен эч кимге бейишти бере албайм да мен. Мен эч кимге бакыт бере албайм. Себеби мен пендемин да. Пенде пендечилигине барат да. Себеби сен пендесиң, сен эч кимге бакыт бере албайсың, алсыз пендесиң деп жаратты. Бакыт берүүчү Алла Таала. Мен эмнеге бактымды пендеге байлайм? Дегенде сиз ошондой самооценка көтөрүлөт, эч кимден коркпойсуз го. Жөн гана Аллах үчүн аларды сыйлайсыз го. Мен сени сыйлаймын.
Аллах үчүн. Себеби Аллахым сени жараткандыгы үчүн. Мен сени жакшы көрөмүн. Себеби эмне үчүн? Аллахым сени жаратты да. Сен Аллахымдын кулу болгондугу үчүн, Аллахымдын заты болгондугуң үчүн мен сени сыйлайм, мен сени жакшы көрөмүн. Дегенде Алладан сизге сый, урмат келе баштайт да. Караңызчы. Эгер кой мен буну сыйлашым керек, бул мындай да, бул бай да, же бул кыйын да, мен буну сыйлашым керек дегенде, ал адамга сиз кул болуп атасыз да. Демек, ал адамдан сизге туура мамиле келбейт да. Кайра сиз мынтип тоготпой, туура эмес мамиле кылып, кылбайсыңбы? Сен ишиң обул, кылып койгун деп баштайт да. Караңыз, биз пендеге себеби адилеттүү. Бул жерде Алла Таала, Аллахым айтты, өзүнүн ысымында айтты, мен адилеттүүмүн депчи. Бирок биз адилеттүүлүктү адамдардан күтүп алабыз. Мына тосмо, мынакей. Караңыздарчы. Ал тосмо, адилеттүү болбойсуңбу дейбиз го. Бул жашоодо адилеттүүлүк жок дейбиз го. Жок да, ооба да жок да. Себеби бул жашоодо пенде бар да, пенде бар. Пенде адилеттүү боло албайт да. Ал эми Алла Таала айтты, мен адилеттүүмүн деди. Болду, мен Аллахыма тапшырамын. Эгерде бирөө мага адилетсиздик кылса, макул дейм. Аллахым аны жазып койду аны. Аллахым адилеттүүлүк мен бир күнү мага берет аны. Менин акыма кириштиби? Демек бир күнү Аллахым акымды алып берип коет. Демек сиздин акыңызга мындай кирип атабы? Карыз болуп калдың го менден сен деп коюңуз, болду, бүттү. Ал сизден карыз. Караңызчы, бирок сиз эч кимге карыз болбоңуз. Эч кимдин акысына кирип коюп, көңүлүн оорутуп коюп, жанагындай туура эмес мамиле сүйлөп коюп, алардын акысына сиз кирбеңиз. Сиз аларга андай карыз болуп калбаңыз да. Акыретте бардыгын Аллахым бири-бирине алып берип коет экен да. Акыретте кадимги ушундай эле жашоо, ушундай эле акылыбыз менен барып калат экенбиз да. Баргандан кийин акымды бер деп өзүбүздүн акылыбызды чогултуп жүрөт экенбиз да. Ал жакта акча менен балашпайт да. Азыр менин акымды бер дегенде акча беребиз го. Мына иштеп бер деп, мына ишиңди мен бүтүрүп бердим, акымды бер дегенде акча беребиз да. Мына сенин акың дейбиз да. Ал жакта акча сооп болуп калат экен. Мен акымды бер дегенде өзүнүн сооп берет да, мак депчи. Эгер менде сооп жок да десе, анда мынол күнөөмдү алгын деп өзүмдүн күнөөмдү ага берип коем да. Анда ушул күнөөмдү алгын. Ал жакта кадимкидей соода баалашып жүрөт экен да. Мага ушуну бер, мен сага ушуну берейин, дейбиз го. Ошондой эле ал жака кагымда сен менин акымда, менин акыма сен ошол малда киргенсиң, демек мага ушундай сооңду бересиң дейт экенбиз да. Эгер жок эле менде сооң жок, калбады, соотордун баардыгын берип бүттүм мен дейт экен да. Дегенде анда ушул күнөөм сага болсун деп туруп берип коет экенбиз да. Караңыз, демек жашоо жеңил. Сизди бирөө тарымтуу, машаллах, машаллах, мен сооп жогуттум, мынакей сооп, машаллах дейбиз да. Караңызчы. Ал эми Аллахты тааныбаган адамдар, ал мени тарымтты, эмнеге, эмне үчүн дейт да. Эмне үчүн ал мага ушундай мамиле кылды? Караңыз, бизде нафси жогору болгондо, бизди нафси кыйнайт да. Чыркыраган сиз эмессиз, ал ичиңиздеги нафсиңиз. Эмнеге мени сыйлабады дегенде, ал нафси да. Эгерде сизде ичиңиздеги мындай, кандай экен? Эгерде сизде ыйманыңыз күчтүү болгондо, ыйманга жагат экен да. Сизди бирөө келип тарынып койду, ыйманыңыз семиз болгондо, деп коет экен да. Машаллах, машаллах деп коет экен да. Ал эми нафси семиз болгондо, жок, андай болбош керек, жок дейт экен да. Караңызчы. Нафси Аллахтын отунан дагы коркпойт экен да. Нафси, сен кимсиң деген экен да, Алла Таалачы. Десе, мен нафсимин, сен сенсиң деген экен да. Караңыз, Алла Таала, нафси, сен кимсиң, мен киммин десе, менмин, сен сенсиң деген экен да. Ошондо Алла Таала нафсини отко салып койду дейт да. Отко салып койгондон кийин чыгып алып деле, айтчы эми, сен кимсиң, мен киммин деди да. Десе, сен сенсиң, мен дептир. Караңызчы, эгер кимде нафси жогору болсо, Аллахтын отунан коркпойт да. Ал акырет барбы жокпу, аны ким билсин? Койчу, Аллахым өзү сактасын, эч нерсе болбойт, мындай койгулачы дей берет да. Караңыз, нафси ошондой оттон дагы коркпойт экен да. Ошол кийимди ошондо
напси жогору болгондо дозоктон деле, оттон деле, Аллахтан деле коркпойт да. Эсиси ойт, булар жашта, койгулачы ушинте бересиңерби, ал болбойт, бул дей бересиңерби, дей берет да. Мындай кимге отурганда эле бул жакшы эмес да деп койсо, койгочу деп мындай уккусу келбейт да. Себеби напси аны каалабайт да. Караңыздар, эгер ыйманы семиз болгондо айткандай ооба да, ой, демек жаратканга жакпайбы, бул ишибизден Аллахым ыраазы болбойбу, анда кереги жок, кылышыбыздын кереги жок дейт да. Ал эми напси семиз болгондо койгулачы ушинте бересиңерби, мындай баскан турганыбыз күнөө экен да, баскан турганыбыздан аны биз кандай жашайлы анда, ал болбосо бул болбосо биз кантип жашайлы анда деп эле ачуусу келип кетет да. Караңыздар, динсиз жашап көргөнмүн да. Динсиз азап чегип, кыйналып, урушуп бар жогу менен жашап көргөнмүн. Андан кийин эми дин менен жашап көрөйүнчү, макул. Ушунча жыл мен калпты Аллахты жакшы көрөм, мусулманмын деп койдум дедим да. Бирок динсиз эле, намазсыз эле, жолуксуз эле жашап жүрө бердим да. Андан кийин кой ушунча азап чектим, кыйналдым, болду, бүттү дедим да, бүттү, кыйналгым келбейт. О Аллахым, мага жөн эле мындай тыныч эле жашоо берчи. Макул дедим да, эч нерсенин мага кереги жок дедим да. Андан кийин дин менен жашайынчы эми болду деп отуруп, эч кимге айтпадым. Жолдошума деле жөө деле базарга бардым дагы, жолугуп алып салынып алдым, эч кимге айтпай эле. Секин келип намазымды баштадым. Намазыма жыгылдым. Эч чөйрөгө кошулбайм дедим. Болду, мен чөйрөмдү тазалайм, мен жашоомду өзгөртөм, чөйрөмдү өзгөртөм, мен бактымды пендеге байлабайм, мага эч бир пенденин кереги жок дедим. Мага Аллах болсо болду дедим дагы. Чөйрөмдөн алыстай баштадым. Өзүм эле үйгө отуруп алып, сабактарга ар кандай сабактарга жазыла бердим да, жазып алып жаза бердим. Башында аткара алган жокмун чындыгында. Ошондуктан дагы Элнура аткар деп чоң кылып нерге жазып алдым да. Аткара албадым ооба. Бирок мен айттым, о Алла Таала мага мындай мүмкүнчүлүк бер дедим. Сен каалабасаң мен аткара албаймын. Сен мага намазыңды бер дедим да. Намазыңды бер. Намазды сен бербесең мен кантип окуйм? О Алла, ушундай ыйлап дуа кылдым да. Аллахым, сен бер, сен бербесең менде болбойт да. Алла Таалам буйруп, Аллахымдын каалоосу менен намаздарымды окуп баштадым. Шүгүр. Анан ошол күндөн баштап жашоом кадимкидей өзгөрүп, тынчтык келип, дуаларым тез кабыл болуп, баардыгы өз жайына келе баштады. Ошондогу жанагы баламдын көйгөй сүйлөбөйт деп аткан кызым сүйлөп, шүгүр, үйлүү жайлуу болуп, мындай мамиле жаткан баардыгы жакшы болуп, жанагы мен жазгандарымдын баардыгы орундалып, чегенин баардыгын сызып өчүрүп эле тынчып отуруп калдым. Караңыздар, демек ким динсиз жашап жүргөн болсо азыр, эми динге келип көрүңүз эле. Ким арманын адамдарга айтып жүргөн болсо, эми аларга айтпай эле Аллахка айтып көрүңүз эле. Машаллах, бир ай эле айтып көрүңүз эле, бир ай. Бир айда кандай өзгөрүү болот экен. Өзүңүз дагы таң калып каласыз. Көзүңүз ачылып эле жинди болгон экенмин да, жинди деп каласыз да. Айымдар айтат да, эмнеге сенин сабагыңа эртерээк келбедим, эмнеге дейт. Көп айымдар жазды да. Эгер сенин сабагыңды көрбөгөнүмдө мен эмне болмокмун дейт да. Эмне болмокмун, эмне болмокмун. Караңыз. Ошол баардык жакшылыкты берүүчү Алла Таала. Демек жөн эле мен ооба Аллахтын жакшы көрөм деп айтып койгон бул жетиштүү эмес. Эми караңыздар, сизде жолдошуңуз мен сени сүйөм ооба деп койду. Бирок сиз үчүн эч нерсе кылбайт, же бакпайт, же көңүл бурбайт, же сизге келип сүйлөбөйт. Бирок жөн эле мен сени сүйөм ооба деп койду. Сүйсөң келбейсиңби, отурбайсыңбы менен, убактыңды мага бөлбөйсүңбү, сүйлөбөйсүңбү, мындай сүйлөшүп отурбайлыбы дейбиз да. Демек Аллах дагы айтат да, мени сүйсөң келбейсиңби, сүйлөшүп отурбайлыбы дейт да. Мени сүйсөң эстебейсиңби анда? Кана зикирин, пендем, кана зикирин. Сен мени эстеп атасыңбы? Сен эстегин, мен да сени эстейм. Сен мени жакшы көргүн, сүйгүн, мен дагы сени сүйөм, пендем. Сенин сүйүүңө бир мындай кичине болсо менин сүйүүм сенин сүйүүңдөн караганда 70.000 эсеге көп болот экен да. Кызым, эшикти ачып койчу. Өчүрүп койгон.
Өчүп койчу, өчүп койчу. Телефонумду өчүп. Аз. Кызым, мен сабылгам. Алам. Канча болуп калды? Убактыбыз болуп калган окшойт, а? Өчүүсүң керек болуп калган окшойт. Эх. Демек, мынакей. Алла Таала, мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм, о Аллахым. Жүрөгүмдүн ээси жалгыз өзүңсүң. Я Раббым. Разымын, Аллахым, разымын. Ушундай сөздөрдү сүйлөтүп койгонуңа разымын. Адамдарга окшоп ушак айтып жүрсөм болмок да. О Аллахым, канча деген адамдар жүрөт да, дүйнө сөзүн сүйлөп коюп, онун машина мындай экен, мындай үй алып тура, мунун көйнөгү сонун экен, ушул мода. Той ушундай болду деп канча адам сүйлөп жүрөт. Мен оозума ошондой дүйнө сөздөрүн салбаганыңа шүгүр. Разымын. Аллах деп айттырганыңа шүгүр. Аллах эмес, кандай бирөө менен урушуп жүрсөм эле болмок да. Бирок жок, Аллахым, аны эмес, Аллах деген сөздү оозума салып койду да. Алла Таала, Аллахтын ысымдарын, я Хафизу, я Малику, я Маликал Мулки, бүт Аллахтын ысымдарын оозума салып койду да. Караңызчы, мен ошого разымын. Караңыздар, разымын. Канча деген айымдар азыр бул эфирди көргөн жок да. Ушул эфирди көрүп калганыма разымын деңиз. О Аллахым, разымын. Аллах деген сөздү угузуп айтканыңа Аллахым, разымын деңиз. Разымын. Башка сөз уксаңыз болмок да. Канча деген адамдар ушак айтып атат да, аны угуп отурсаңыз болмок да. Бирок жок, сиз Аллах деген сөздү угуп атасыз. Аллах деген сөздү уктуруп койгонуна сиз азыр разы болуңуз. О Аллахым, мен разымын деңиз. Разымын, Аллахым, разымын. Ушундай жеңил, тынч жашоо берип кой да. Палестина элинде эмне болуп атат? Бүт суу басып кеткен да. Сууда адамдар суу болуп жүрүшөт да, уктай албай, жата албай да. Сууда ойгонуп, сууда жатып, сууну кечип жүрүшөт да. Биздин мынтип жыргап, жылуу үйдө отурабыз да, сууну ичип коюп, тамакты жеп коюп, курсагыбыз ток, каалаган тамагыбызды жейбиз, кааласак алма жейбиз, кааласак банан жейбиз. Тамакты жегим келген жок дейбиз, Курсагым тоюп калды, мен курсагым ток, жебейм мен дейбиз да. Караңызчы, адамдар ачка жүрүп, ачка. Биздин курсагыбыз ток да. Курсак ток отуруп алып дагы мен нааразымын дейбиз да. Аллахымды сүйгөн адам Аллахымдын берген тагдырына разы болот да. Мен Аллахымды сүйөм, ооба сени, бирок сен берген тагдырга мен нааразымын да деген мамиле кылтабыз да. Аллахымды сүйсөк, берген тагдырын кошо сүйүшүбүз керек да. О Аллахым, мен сени сүйөм, берген тагдырыңды кошо кабыл алдым дейбиз да. Аллахым, кабыл алдым. Кандай күн берсең дагы мен разымын дейбиз да. Кандай жашоону бересиң, мен разымын дейбиз да. Бирок биз болсо, ооба мен Аллахты жакшы көрөм, бирок ал жараткан пендесин жаман көрөм да. Себеби ал мага ушинтти да. Ал мага ушундай кылды да. Деп атабыз да. Тегеберлик да. Демек, бул жерде Алла Таала биринчи адам атабызды жараткан да. Ошондон кийин жанагы иблиске, бул пендеге сажда кыл деген да. Дегенде иблис мындай неге экен деген да. Мен жок, мен сажда кылбайм, мен аны кабыл албайм деп атпайбы? Караңызчы, Аллахым жараткан затты, жок, мен мындан жогорумун деп атат. Жок деп атат. Көрдүңүзбү? Демек, ал жаман деген иблистин сапатын алып алгансыз да. Иблис ошондой де, давай кыл, сүйлө, ал жаман, сен жакшысың, көрдүңбү? Деп өзүнүн сапатын сизге өткөрүп берген да. Анын айтканын угуп, сиз кул болуп жүрөсүз да. Ал жаман, ал өзү жаман, мен өзү жакшымын депчи. Караңызчы, биздин өзү абалыбыз бир гана кул да. Же Аллахка кул болобуз, же шайтанга кул болобуз да. Биз кээ биркилер тандайт, мен Алла Таалага кул болом дейт да.
А кээ бирлери шайтанга кул болуп эле жүрө берет да. Караңызчы. Демек мен эфирди өчүрүшүм керек болуп калды окшойт. Бүгүнкү эфиримди дагы өчүрөйүн, урматтуу туугандар. Аллахым сабакты өчүрөйүн. Алла таалам буюрса, Аллах үчүн да ушундай түз эфирлерди өтүп берүүгө аракет кыламын дагы. Анда эмесе бул сабакты өчүрөйүн. Жалпыбызга Аллахымдын тынчтыгы болсун, мээрими болсун. Аллахым баардыгыбызды туура жолго баштасын. Аллахым эч кимибизди адаштырбасын. Аллахым өзүнө жакын кылсын. Амин, амин, амин. Аллахым өзүнө жакын кылсын. Бизге эки дүйнө бакыт берсин. Эки дүйнөмдө бизге жеңилдик берсин. Демек мына ушундай дуа кылыңыз. Аллахым эки дүйнө бакыт бер. Эки дүйнө. Биз Аллах десек, Аллахым бизге эки дүйнө бакыт берет. Демек ички сезимдерибизди оңдойбуз. İçimizdeki niyetlerimizi түздөйбүз. Сабакта бир ай бою сизде кандай сезимдер бар, сапаттар бар, аларды аныктайбыз. Кайсыл сезимиңиз туура эмес, алардын баардыгын бир айлык сабакта толук мен жеткиремин. Рахмат, ыраазымын. Демек, баардык айымдарды мен бир айлык сабагымда күтөмүн. Сабактар 1 декабрь күнү башталат. Жазылып калыңыздар. Макулбу? Анда эмесе өчөтөм. Ассаламу алейкум.